Эң биринчилерден болуп биз үй алдык. Анан бизден кийин азыр көптөгөн кыргыздар үй алып атат. Аллахтын буйругу менен азыр жанымда отурган оорукчан баланы карайм. Италиянын тузу оор дегендей бул жерде келип мына байбичелер менен эмгектенип аткан убактыбыз. Коомдо мындай аяп мамиле кылат да. Баягы кыргыздарда улууну сыйлап, урматтаган бул жерде да абдан бар. Кыргыздар аябай чыдамкай болобуз да. Бүт баарын чыдайбыз, көтөрөбүз. Кээ бир байкуш аялдар бар, күнү түнү уктабаган жумушта иштешет, чыдашат. Көп кыргыздар үй алса болот да, ипотекага үй алышса болот, ыгын таап. Коомдо мындай аяп мамиле кылат да. Биздин Кыргызда кичүү бала багат деп баягы биздин өзүбүздүн салтыбыз бар да. А буларда баары бирдей келип карап, бирдей келип бизге көмөктөшүп, жардам беришет. Ар кишинин өзүнүн бактысына жараша ошондой жумушка туш келет да. Кээ бир жумуштар аябай оор болот. Ошого деле ошо байкуш кыргыздар чыдайбыз. Кудайым буйрса жакында кетебиз. Канаттыгыбызды кагып. Кыргызстандан миңдеген чакырым алыстыкта жайгашкан Сардиния аралы. Жер ортолук деңизинин ортосунда орун алган бул кооз арал бүгүнкү күндө көптөгөн журтташтарыбыз үчүн экинчи мекенге айланган. Бул жерде алар жашап гана тим болбостон эмгектенип өз турмушун куруп, алыста жүрсө да жүрөгүндө кыргыз жерине болгон сүйүүсүн сактап келишет. Ошол мекендештердин арасында кыргыз маданиятына эмгеги сиңген белгилүү өнөр адамдары, Кыргыз Республикасынын эл артисттери Сейитказы Андабеков менен Койсун Карасартованын кыздары Андабековдардын үй бүлөсү да бар. Selgidesin sakalım, sen güçesen ten güçer. Selgidesin sakalım, sen güçesen ten güçer. 80 yaşka barganda, soyum menen kantanda, tayıp ketip tarp etip, külkü olma ballarga, tayıp ketip tarp etip, külkü olma ballarga. Аида Бердигулова Италияга келгенине быйыл 21 жыл болду. Ал Сардиния аралына эң алгач келген мекендештерибиздин бири. Бүгүнкү күндө жолдошу менен бирге 3 уулду тарбиялап келет. Балдарынын баары Италияда төрөлүп, ошол жерде өсүп, чоңоюп жаткан учур. Анын иш күнү түшкө чейин уланат. Узак жылдар бою талыкпай эмгектенүүнүн аркасында үй бүлө бул өлкөгө толук көнүп, турмушун бекем нукка салууга жетишкен. Бүгүн алар өз күчү менен материалдык жактан да бутуна туруп, татыктуу жашоо куруп келишет. Эң биринчилерден болуп биз үй алдык. Анан бизден кийин азыр көптөгөн кыргыздар үй алып атат. Дагы эле айтсам, көп кыргыздар үй алса болот да, ипотекага үй алышса болот, ыгын таап, баягы документти туура бүтүрүп үй алса аябай жакшы болот. Кыргыздарга шарт бар да үй алганга. Кыргызстанда да үй алып атабыз, буюрса жакшы. Эки жактан тең жетишип атабыз. Мекениңизге кайтайлы деген оюңуздар барбы? Оюбуз бар, бирок азыр үйдүн баарын бияктан жасап алдык да, иштеген ишибиз бар. Дагы кичине кое туруп анан барабыз да, бир 5 жыл, может 10 жыл. Баары бир самап, баары бир сагынабыз, аябай эле сагынасың. Бирок бат-баттан барып келгенге аракет кылабыз. Мен баягы постоянно бара албайм. Бир 4-5 жылда бирден барып турам. Жылда бара албайм да, жылга. Балдар биякта окушат. Дилбара Андабекова 2017 жылдан бери Сардиния аралында жашап келет. Анын айтымында Италия элинин улуун урматтап, ата энеге болгон сый урматы кыргыз элинин салт санаасына абдан жакын. Ошондуктан бул жердин жашоо турмушу ага бөтөн сезилбейт. Дилбаранын пикиринде италиялыктардын менталитети да көп жагынан биздикине окшош. Балким ушул себептерден алыста жүргөн мекендештерге бул өлкөгө бат көнүп, өзүн эркин сезип иштеп кетүүсүнө жардам берсе керек. Италиянын тузу оор дегендей бул жерде келип мына байбичелер менен эмгектенип аткан убактыбыз. Бирок бул Италия шаарында негизи жергиликтүү эл аябай кандай десем,
балдары кыргыздардыкындай эле жакшынакай ответственный, жоопкерчиликтүү болуп, ата энелерин абдан контролировать этип, биз иштеп аткан жерде бизге дагы абдан көңүлдөрүн буруп, негизи элдин аң сезими абдан эле өйдө бийик. Анан не деп айтмакмын, баягы кыргыздарда улууну сыйлап, урматтаган бул жерде да абдан бар. Эл негизи абдан жакшы. Именно вот Сардиния, не то что там Рим, Европа, тиги континент жакты билбейм, бирок именно Сардиния эли мен кыргыз элине мындай туташтырып кетет элем да, анткени бияктын дагы вот менталитети, көз карашы ушу биздин элдердин эмесине жакшы эле туура келип берет. Балдары особенно, мен балдарына нааразымын, анткени ар бир үйдө, иштеген үйлөрүбүздө ошо ата энесин өздөрү багып, биздин Кыргызда кичүү баласы багат деп баягы биздин өзүбүздүн салтыбыз бар да, а буларда баары бирдей келип карап, бирдей келип бизге көмөктөшүп, жардам беришет. Келгениме мен өкүнбөйм. Бирок баягы жаш өтүп баратат, айылыбызга, жерибизге кайра айланып барсак жакшы эле болот. Кудайым буйрса, жакында кетебиз. Канаттыгыбызды кагып. Нургүл Байзакова Сардиния аралында 9 жылдан бери жашап, бул жакка аны кайын журтунун чакыруусу менен келген. Ошондон бери ал да мекендештери сыяктуу эмгек менен күн өткөрүп, турмуш жолун улап келет. Нургүл айымдын айтымында бул жерде жумуштун түрү ар кандай, жеңили да, оордугу да бар. Бирок адам кайсы иш болбосун сабыр менен аткарса, баары акырындап ордуна келет. Анткени ар кимдин тагдыры маңдайга жазылганы менен өлчөнөт. Карларды багабыз, жаш аялдарды багабыз, багы инвалидтерди багабыз, аутисттерди багабыз, биполары деп коет, кичине оорукчандарды багабыз. Бирок мындай ар кандай, ар кишинин өзүнүн бактысына жараша ошондой жумушка туш келет да. Кээ бир жумуштар аябай оор болот. Ошого деле ошо байкуш кыргыздар чыдайбыз. Кыргыздар аябай чыдамкай болобуз да. Бүт баарын чыдайбыз, көтөрөбүз. Кээ бир байкуш аялдар бар, күнү түнү уктабаган жумушта иштешет, чыдашат байкуштар. Мен деле андай жумуш иштедим. Кудайга шүгүр, азыр ушу Кудайымдан жалынып атып, ушуреки сулуу кызда иштейм. 5 жыл болду, Кудайым буйрса. 5 anni sto lavorando con te. 5 anni il 28 gennaio. Мына 28 январда 5 жыл деп. Бул баарын билет, да. Ошодан. Кудайга шүгүр. Жан келгенде бул кыз аябай тентек кыз болчу. Акырындап мага көндү, мен буга көндүм. Бул кыздын эч кимиси жок. Анан кийин ошо өкмөт сот аркылуу бизге бир опекунду дайындап койгон да. Мен контрактты опекун менен түзгөм. Ошондо мен работодателим опекун. Кудайга шүгүр, опекун аябай жакшы адам, жаш жигит. Буну да жакшы карайт. Мен айтканымдын баарын учетко алып, дарысын мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деген макул деп мен менен макул болуп турат. Даккордо деп коет итальянча. Ошо. Негизи жалпысы мен жакшы. Мени мама дейт. Өзү мама көнүп калганда мама дейт, анан атымдан да чакырат, анан мама дейт ошо. Бүт докторго алып барган мен, продуктысын алган мен, кийинткен мен, баарын мен кылам да. Вот одна демек туура эле айтат экен да мама деп. Ооба. Анан бирдеке кылаарда уруксат сурайт обязательно. Мама можно дейт. Анан хорошо деп же жок дейм, туура келсе макул дейм. Мына өзү айтып атат, мен мамамдай деп атат. Оксана Андабекова Италияда жашап эмгектенип жатканына 11 жылдын жүзү болду. Бул убакыт аралыгында ал көп жылдан бери оорукчан адамдарды карап, алардын камкорчусу болуп эмгектенип келет. Мурда көбүнчө карыя апаларды багып иштеген болсо, азыр ден соолугу начар балага кам көрүп жаткан учур. Адамга мээрим төгүп сабыр менен кызмат кылууну талап кылган бул иш Оксананын күнүмдүк жашоосунун маанилүү бөлүгүнө айланган. Аллахтын буйругу менен азыр жанымда отурган оорукчан баланы карайм. Бизде динде эркек баланы караганга болбойт дейт, бирок мен бул баланы иштерден мурун өзүмдүн илим алып аткан устазаларыман уруксат алып, шартты түшүндүрсөм, ошол оорукчан бала болсо, жашы 6 ойлонуулары булардык 6 жашта эле да, оорукчан балдар. Ошон үчүн анан азыр ушул баланы карап иштейм азыркы убакта.
Графигим буларда мындай орукчан балдарды мамлекет таштап койбойт да негизичи. Булардын өзүнүн мектептери бар, өзүнүн кружоктору бар. Ошол убакта чыгып кетишет, а мен булга тамагын берип эле, анан кичине үй кызматын кылып эле ошол жаатында эле иштейм да. Мен да бияка келгенде эң биринчи байкаганым ушундай орукчан адамдарга, мейли карыган адам болобу, мейли ушундай басып жүргөн адам болобу, коом өзү аябай оң көз карашта. Бизди мындай жөн жүргөн акыл эси бар адамдарга караганда буларга аябай аяр мамиле кылышат. Коом дагы ошондой аяр мамиле кылат да. Анан мамлекеттер да бул жагынан өтө жакшы жардам берип турат. Буларга ошо мектептерди ачып берип койгон. Азыркы мен жанында отурган бала бул магазиндерде иштейт, волонтер кылып эле киргизип койгон, дүкөндөрдө жөн эле үйдө убакыт өткөзүп, баягы сотканы тиктеп, мындай бир нерсеге алаксытыш үчүн буларды сүйлөшүп туруп, мамлекет ошондой магазиндерге киргизип, жана товар тизип иштейт да бул балачы. Ошол анан мамлекет тарабынан чоң жардамдарды, эмелери бекер булардын. Докторлары бекер булардын, дарылары бекер булардыкы, баары тең мамлекет жактан чоң жардам көрсөтүүлөрдү берип турушат. Коомдо мындай аяп мамиле кылат да. Бизде мисалы үчүн Кыргызстанда коомдо аралашып кете албайт аларчы. Алар мындай чекеде туруп калат да, орукчан дегенде мамиле кылат да. Бизден бул Италияда болсо биринчи жардам ушуларга берилет да. Автобуста болуп атабы, магазинде болуп атабы, же кандай болуп атат, буларга сразу орукчан адам экени билинип турса, бер жактан жардам беришип, өздөрү күлүп жайнап, эң негизгиси кабактарын бүркөбөйт да. Буларды билет да что орукчан экен. Негизинен бул үй бүлө менен жакындан таанышып, баарлашып олтуруп, алардын ачык айрым мүнөзүнө, адам эмгекке болгон мамилесине күбө болдум. Ар бир адамга чын жүрөктөн жардам берүүгө даяр болуп, мээримин аябай тургандыгы бир көргөндө эле дароо байкалып, бири-бирине болгон сый урматы алардын мыкты тарбия алганынан кабар берет. Ал эми дасторкондун кеңдиги, меймандостугу кыргыз элине мүнөздүү асыл сапаттарды эске салат. Мекенден канчалык алыста жашашпасын, алар кылымдан кылымга уланып келген кыргыз элинин каада салтын, үй бүлөлүк баалуулуктарын сактап, Сардиния жеринде да улап келе жатышкан мезгилдери. Ынтымакты туу туткан бүгүнкү каармандарыма ийгилик жана жакшылыктарды кааламакчыбыз. Кайда болбоңуздар, аман болуңуздар.